Саламатсыздарбы, Сокол Медиа YouTube каналынын көрөрмандары. Сиздерди өлкө аймагынан алынган акыркы кабарлар менен тааныштырабыз. Кыргызстандык куткаруучулар Түркиядагы кыйратуучу жер титирөөдө урандылардын астында калган дагы 2 адамды аман эсен алып чыгышты. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 11 февралда кыргызстандык куткаруучулар издөө иштерин жүргүзүп жаткан учурда Кахранмараш шаарындагы Баалжан районунда кечки 19:20 чамасында 22 жаштагы кош бойлуу келинди аман эсен куткарышты. Бүгүн 12 февралда Бишкек убакыты боюнча саат 02:30 чамасында кыргызстандык куткаруучулар тарабынан Алия Чичек аттуу 2016-жылы төрөлгөн бала куткарылды. Тилекке каршы ал жерде баланын апасы жана агасы каза болуп калган. Алардын сөөгү чыгарылып туугандарына берилди деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстандан 67 куткаруучу Түркиянын жер титирөө катуу жабыркаган Кахранмараш шаарында куткаруу иштерин жүргүзүшүүдө. Эскерте кетсек, 6 февралда таңга жуук Түркия жана Сириянын аймагында очогунда 7,8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, бир нече шаар кыйраган. Кийин жер титирөө дагы кайталанып, анын күчү очогунда 7,6 балга жеткен. Allahu Akbar. Ambulans geldi mi? Geliyor abi. 11 fevralga tungi saat 23:30 карата акча маалымат билдире турган болсо, куткаруучулар дагы 3-чү тирүү жаранды таап, ушул завалдын астынан таап чыгышты. 2016-жылы төрөлгөн 7 жашар Алия Чичек деген баланы ушул жерден тирүү таап чыкты. Тилекке каршы апасы жана агасы Мустафа деген агасы каза болуп калган. Анын жансыз денелери ушул завалдын астынан чыгарылды. Баяндаган подполковник Жолдошбаев.